философия тарыхы лекциябыздан 9 же 10 лекциясы болду. Мен азыр санды дагы билбей калдым. Узакка созулуп кеткен үчүн көпкө созулуп кетти. Эмнеге созулуп калды? Убакыт болбой жатат. Бүгүн позитивизм туурасында сөз кылабыз. Эми бул нерсе университетте студенттин кайсы тармакта окуганына карабастан ар бир студент университетте сөзсүз көрүшү керек болгон темада турабы. Эми буну илим изилдөө методологиясы сабагынан болсун, илим философиясы дейли же болбосо дагы эмне илим тарыхы деген сабактардан ошо кайсы бирөөнөн же бир нечесинен көрүп талкуулап калган нерсе болуш керек да позитивизм. Анан бирок ошондой болуп атабы Кыргызстанда? Эми андай болбой аткан болсо билбейм, ал жерде иш чатак дегенди билдирсе керек да. Сөзсүз түрдө. Туура элеби же катуу айттымбы? Бизде Кыргызстанда болбой эле жатса керек деп ойлойм. Анча мынча эле университеттер анда деле ар бир мугалимдер эмес, ушул нерселерге кызыгып, студенттер билип алсын деген эле мындай жеке демилге менен чыкпаса, негизинен болбой эле жаткан нерсе деп эле ойлойм. Эми ошо Эгер болсо, биздин азыр Кыргызстандагы илимдин абалы бүгүнкү күнчөлүк болмок эмес да. Эми ошо маанилүүлүгү эмнеде болуп атат? Бүгүнкү күндөгү илимдин негизи принцибин түшүндүргөн, анан каяктан келди, анан каякка барды деген нерсени айткан тема болуп атат да позитивизм. Анан эми позитивизм дегенде эми алгач 19-кылымда Огюст Конт менен башталат, француз ойчулу философу. Ошону устан баштап берсең. Огюст Конттун өмүр баянын айтуудан мурун аркасындагы бир тарыхый фонду дагы айтып коюу пайдалуу да. Огюст Конт 1798-жылы Франциядагы Монпелье шаарында туулуп атат. 1798-жыл кандай жыл болчу Франция үчүн? Француз революциясы, улуу Француз революциясы ишке ашып, бирок Франциядагы коом же болбосо саясий абал астын үстүн болуп турган маал болчу. Революцияны кылышын кылып алышты француздар. Бирок андан ары кантип мамлекетти алып кетиш керек дегенде бир канча топторго, партияларга бөлүнүп, бири-бири менен тирешкен топтор пайда болду. Анын ичинде мурунку королдун маалында деле заман жакшы болчу деген роялисттер же болбосо королчулар, падышачылар дагы чыгып бири-бири менен тирешкен учур болчу да. Огюст Конт өзү салык чогултуучунун жана жөн эле үйдө иштеген, үйдө отурган аялдын үй бүлөсүндө туулган. Ата энеси аябай диндар, динчил адамдар болушкан, католик чиркөөсүнө аягында жан дили менен берилген адамдар. Бул деле ошондой нухта, ошондой эле тарбияда чоңойгон бала. Анын көз карашынын калыптанышына дагы бул кийин үй бүлөсүндөгү тарбиянын дагы таасири кийин байкалбай койбойт. Ата энеси динге аябай берилген адамдар. Ошол эле маалда алар королду жактагандар болчу. Кийин бул Конттун эмгектеринде бул дагы байкалат. Француз революциясы ураан кылып көтөргөн либерте, эгалите, фратернитеге каршы дагы бир жазгандары бар да. Бул албетте өзүнүн үй бүлөсүнөн таасирленет. Жаш кезинен эле ден соолугу аябагандай начар, алсыз бала болуп чоңоет, ашказаны ооруйт, физикалык жактан дагы мындай өсүүсү басаңдап, жайлап, кичинекей кезинен эле оорукчан бала болуп чоңоет. Ата энеси буга билим бериш үчүн караган бир мугалимди жалдап, бул үйдөн эле билим алат, латынчаны үйрөнөт. Анан кийин 14 жашында Франциядагы эң белгилүү деген политехник мектебине тапшырганга, жашы кичинекей болгон үчүн аны алышкан эмес, бирок 16 жашында 2 жылдан кийин, 1,5 жылдан кийин кайра барып, анан ошол мектепке кирип, билимин ошол жерден ала баштайт. Абдан зээндүү, билимге мындай дилгир бала, бирок ошол эле маалда башкалардан айырмаланып, өзүнүн мындай оюн тартынбай айткандыгы менен, мугалимдердин оюна макул болбогондугу менен айырмаланган. Көп өтпөй ал мектептен деле көңүлү калып, өзүнүн каалоосу менен ал мектептен чыгып кеткен. Анан өзүнүн кайра ата мекенине кайтып, кичи ата мекенине кайтып, ата энесинин жанына барат. Ал жерден деле көп өтпөстөн
өзүнөн бир канча жаш улуу аялга үйлөнүп алгандыгына байланыштуу ата энеси менен дагы мамилеси бузулат, достору менен дагы мамилеси бузулат. Анан алардан кечип бул Парижге келет. Анан ушул жерде дагы баса белгилеп кое турган нерсе, мени таң калтырганы, Конттун өмүр баянын окуп жатканда 14 жашында эле өз каалоосу менен бул динден баш тартып атат да. Дин безери деп коебу кыргызчада. Католик чиркөөсүнө мен баш ийбейм, бул туура эмес жолдо кетип атат деген сыяктуу бир оюн айтып 14 жашында бул динден баш тартып атат. Бул дагы ата энеси менен мамилесинин бузулушуна алып келген бир окуя катары дагы баалашат экен анын биографтары. Анан Парижге келгенден кийин ал кезде Париж кандай болчу? Ак арты доору аябаганда күчтүү өкүм сүрүп жаткан мезгил болчу. Айрыкча табигый так илимдерде шундуктуудай ачылыштар болуп атат. Буга чейин сен билбеген, мүмкүн эмес деген нерселердин бардыгы эсеп кысап, далилдер менен аргументтештирилип, бир ачылыштар күн сайын болуп жаткан учур. Адамдын аң сезимин өзгөрткөн учур болуп атат да. Анан мунун бардыгын Огюст Конт көрүп отуруп, анан кийин бул дагы өзү бир жаңы философиялык көз караштарын, сунуштарын айтып атат. Анан Конттун сунуштары эмнеси менен айырмаланат? Орто кылымда кандай болчу? Көз караштар, элдин көз караштары негизинен схоластикалык чиркөөнүн таасиринде калган болсо, Ренессанс кайра жаралуу доорунда адамдар эмнеге өтө башташты? Гуманитардык илимдер менен маданиятка, адабиятка басым жасай башташты да. Схоластикалык мектептерди сындоо, бирок ошол эле маалда гуманитардык жана адабий эмгектерге басым, искусствого басым жасалса, ак арты доорунда гуманитардык илимдерден айырмаланып табигый так илимдерге басым жасай баштаган мезгил болчу да. Ак артуу мезгилинин эң негизги өзгөчөлүгү ушунда. Табигый так илимдердин болуп көрбөгөндөй өсүшү, жан жаныбарлардын пайда болушу, дүйнөнүн пайда болушу деген нерселерге эми эсеп кысаптар менен азыркы кезде дагы актуалдуу болуп жаткан көптөгөн илимдер, мисалы үчүн палеонтология ошол доордон баштап аябагандай далилдүү нерселер менен, табылгалар менен өзүнүн баш атын баштап илим шекилине айланып баштаган мезгил. Ага чейин байыркы доорлордо деле бар болчу, Кытайда деле бар болчу дешет, динозаврлардын сөөгүн казып алышып, дракондор деген. Бирок дал ушул ак доорунан баштап чоң-чоң сөөгүктөрдү табып, байыркы мезгилде ушундай чоң кескелдиктер жашаган болсо керек деген идеянын айтылышы, анан ага кошумча табылган табылгалар менен мындай бир палеонтология деген илимдин калыптанышы ушул ак арты доорунан башталып атат да. Башкача айтканда көптөгөн илим тармактары же ушул доордон баштап башталып атат, же ушул доордон баштап мындай туруктуу илим катарына шекилине айланган мезгил болуп эсептелип атат. Анан Огюст Конт эмне деп атат? Мунун баары болуп атат абдан жакшы. Эми ушул эле табигый так илимдер коюп кеткен формуланы, же болбосо калыпты эмне үчүн адам баласынын жашоосуна койсо болбосун деген суроону коюп, анан ал өзүнүн көз караштарын суна баштады да. Анан эми азыркы мезгилде социология илиминин түптөөчүсү, атасы, пири катары Огюст Конт эсептелет. Ал Огюст Конттун ою боюнча бул социология ушул илимдердин эң акыркы жеткен чеги деген көз карашын айтып атат. Анан ал өзүнүн французчасы мен азыр айта албайм сөзсүз түрдө. Бирок позитивизм боюнча бир эмгектеринде бул адам коомун үчкө бөлүп карап атат. Бул жерде деле ушул табигый илимдердин таасири, анан ак арты доорунун таасири аябагандай эле байкалып турат да. Баардык нерсе этаптарды, стадияларды басып өтүш керек, катмарларды басып өтүш керек деген көз караш. Эволюционизм бул Огюст Контко аябагандай таасирлегендиги байкалып турат да. Анан ал өзүнүн адам баласынын басып өткөн жолун бир 3 этаптан же 3 катмардан турат
жана бул сөзсүз түрдө боло турган нерсе деп баса белгилеп атат да. Бул биринчиси теологиялык, экинчиси метафизикалык, анан үчүнчүсү позитив. Эми стадия дейли. Позитивдик стадия. Кыргызчасын кантип неме кылабыз эми? Термин болуп калыптанып калды. Позитивдик стадия деп койсок болот. Теологиялыкта эмне? Адамдар дүйнөнүн жаралышын, ааламдын жаралышын, адамдын жаралышын бул кандайдыр бир улуу күчтөрдүн, сырткы күчтөрдүн, кудайлардын таасири менен болгон диний түшүнүктөр менен чечмелегенге аракет кылышат да. Теологиялык катмарды деле Огюст Конт 3 этапка бөлүп карап атат. Мунун биринчиси эң баштапкы катмар катары бул анимизм. Бул жаратылыштагы бардык нерсенин жаны бар, же болбосо алардын ээси бар деген түшүнүк. Экинчи катмар бул анимизмден өсүп отуруп адамдар көп кудайлуулук же болбосо политеизм даражасына жетишет. Дүйнө жүзүндөгү ар бир нерсенин кудайы бар. Эми бизге классикалык деп байыркы грек Рим кудайлар пантеонунан билебиз да. Анан үчүнчү катмар болуп, анан бул монотеизм, жалгыз кудай деген түшүнүккө келип жетет. Анан теологиялык катмарды бул ошентип аныктап атат. 3 катмарга бөлүп аныктап атат. Бул жердеги ошо немеге да окшош. Рационалдашуунун илимпозу Макс Веберде да ошол диндин дагы баштан баштап рационалдашуу жолун алып караган жайы бар да, немис социологу Макс Вебер. Анда да ошол көп кудайлуулуктан анан монотеизмге, жалгыз кудайлуулукка өткөн бул рационалдашуу жолу бар. Ошого окшоштурдум да бул жерде. Сөзсүз түрдө. Анан экинчи катмар болуп адамдар бул диний түшүнүктөрдөн арылып, экинчи бул даражага же экинчи катмарга секиришет же өтүшөт. Бул метафизикалык катмар деп коет. Адамдардын жашоосунда эми кудай эмес, бирок бир улуу күчтөр, сырткы күчтөр, же бир жараткан сыяктуу бир нерселер болот да. Платондун идеясындай, Аристотелдин формасындай болуп, же болбосо Спинозанын зат, сущность деген нерседей бир түшүнүктөрдүн пайда болушу дейт да. Ошо бул жерде метафизикалык доордо эң эле жакшы мисалдар Спинозанын немеси жаратылыш тире кудайы, туурабы? Жаратылыштын өзү кандайдыр бир чоң күчкө айланган, жаратылышты логос, акыл башкарган болуп калып атат да. Андан жакшыраак мисал бул Гегель болуш керек. Гегелдин жана акылы да. Кудай өзүн эмне дедик эле, биз Кудай өзүн жаратылыш аркылуу, бул дүйнө тарых аркылуу өзүн бар кылып атат, көрсөтүп атат деген сыяктуу неме да. Анан бирок бул катмарды, бул даражаны деле Огюст Конт сындайт. Бул теологиянын эле бир аз өнүктүрүлгөн, өзгөртүлгөн формасы, бул теологиядан көп деле айырмаланбайт деп эсептеп атат да. Анан эң үчүнчү катмарга бул позитивдик даражаны айтат да. Бул адам баласынын эң өнүккөн, жеткен чеги деп ушул позитивдик даражаны эсептейт. Эмнеси менен позитивдик даража беркеки даражадан айырмаланып турат? Позитивдик даражада адам жанагы метафизикалык же болбосо теологиялык катмарлардагы дүйнөнү түшүндүргөн караңгы же басып турган, сени адаштырган нерселерден арылып, изилдөө аркылуу, байкоо аркылуу, аныктоо аркылуу, толуктоо аркылуу бул дүйнөнү тааныйт, дүйнөнү түшүнөт же түшүнгөнгө аракет кылат деген көз карашын айтып атат да. Ушул жерде бир нерсени баса белгилей коюш керек. Огюст Конт атеист болгон эмес, кудайды дагы чаңган эмес. Ал тургай кээ бир илимпоздор Огюст Контту бул жаңы диндин баштоочусу жана ал өзүн мындай пайгамбар катары көрсөткөнгө аракет кылган деген дагы мындай пикирлерин билдиришкен экен. Позитивдик даража бул дин, бирок кудайдын ордун бир метафизикалык күч эмес, же теологиялыктагы бир кудай эмес, илим алып калат жана адам баласы ушул илим менен жашайт. Адам баласынын жашоосун илим гана жеңилдетет, жакшыртат жана азап тозоктон бир гана илим алып чыгат, адамды жыргалчылыкка сүйрөйт деген көз карашка өтүп атат да. Ал тургай өзүнүн окуусун деле бул религион же болбосо дин деп гана белгилеп атат да. Ал жерде бир канча религион дегенде француз тилинде бир канча мааниси бар. Ал жерде динден сырткары байланыш,
бирикме деген дагы маанилери бар. Бул мындай толук дин катары болбосо дагы адамдардын бирикмеси, ушул позитивдик даражанын астындагы бирикмеси деген нерселерге басым жасагандыгын көрсөткүсү келгендер да бар экен. Ошондо бул диндин ордуна эле илимди алып келиптир да, албетте. дин сыяктуу кылып туруп илимди алып келиптир. Илим баарынан жогору турат деген Баарын нерсе. аныктайт болуп атат. Баардыгын аныктайт. Эми бул сөздү укканда эле мындай бир жыйынтыктарын көрө электе эле коркута тургандай абал экени мага сезилип атат да, туурабы? Албетте. Андан сырткары Огюст Конт өзүнүн эмгектеринде эмнени сындап атат? Ак арты доорун сындап атат. Ак арты доорунда айрыкча индивидуалдуулук, жекелик, адам деген жеке болуш керек деген нерсени, теңдик деген нерселердин баардыгын сындап атат. Себеби ал Огюст Конт бир эле ал табигый так илимдин мисалы менен көрсөтүп атат да. Бир канча чекиттер эч нерсени билдирбейт дейт. Бирок бир айлана же бир түз сызык бул бир нерсени билдирет дейт да. Адамдар индивидуалдуу болуп, эч кандай бир ийгиликке жетишпейт, өзгөртүүгө жетишпейт. Бир мындай биригишип бир нерсенин алдында, бир идеянын алдында бириккенде гана жетишет. Бул бириктире турган нерсе, бул албетте илим. Адам баласын мындай алдыга сүйрөй турган, ийгиликке жеткире турган, же болбосо мындай коомду өзгөртүүнү бере турган нерсе, бул биримдик, бул илимдин астында деп. Анан ал жанагы айтып өтпөдүмбү, дин катары баалаган деп. Өзүнүн окуусун бир динге байланыштырган жерлери да бар экен. Ал себеби айтып атат, католик чиркөөлөрү эч нерсеге жарабайт. Анын ордун институттар, университеттер ээлеш керек. Дин адамдары эч нерсеге жарабайт. Анын ордун илимпоздор ээлеш керек деген нерсесин коюп атат да. Башкача айтканда, бул динди такыр эле четке какканы менен, бирок дин такыр жок болсун деп айтат да. Анын ордун башка акторлор менен, башка аткаруучулар менен ордун толуктаганга аракет кылып атат да. Чиркөөнүн ордуна институттар болсун. Форманы алып атат да, ичин башка мазмун менен башка мазмун менен толтуруп атат. Чиркөөнүн ордуна университеттер, илим изилдөө институттары болсун деп атат. Дин кызматкерлеринин ордуна бул илимпоздор болуш керек деп атат. Башкача айтканда, дин менен сөзсүз түрдө параллелдиктер, окшоштуктар мунун окуусунда кездешип атат да. Эми ошондон да адамдын, коомдордун кантип жашашы керек экенин илимпоздор аныктап калат экен да. Мындай айтканда, эмненин күнөө, эмненин күнөө эмес экенин уже окумуштуулар айтат экен да. Сөзсүз түрдө бул дагы деле бул Конттун эми өлгөнүнө сөгү сөпөт болгонуна канча жыл болду, бирок дагы деле анын ойлору менен жашаганда биздин коомдо жок эмес да. Мисалы үчүн өткөндө эле Facebook'та мен ким бир Кыргызстанда өзүнүн инфлюенсер Менмин дегенби? Менмин деген адамдардын бири менен талашып тартышып кеттим. Конттун мындай немесин окуусуна сын катары айтып атам да. Мелис Мураталиев деген бир неме бар эмеспи? Кыргыз тил коомунун башчысы, бир аз аферист чалыш киши да. Мындай аферист чалыш десем өтө орой айтылып кетет экен. Фантазиясы укмушка аттуу иштеген киши катары. Анан ал бирок бир жакшы эле ойду айтыптыр да. Мисалы үчүн видеосунан үзүндүнү коюп атат ошол агайыбыз. Мелис Мураталиев сүйлөп атат. Кыргыздарды, көчмөндөрдү илгери артта калган деп келишкен элем. Мен өзүм далилдеп атам. Көчмөндөр артта калбаптыр деген нерсени айтып атат. Анан аны тиги байкебиз жазып атпайбы? Тиги айткылачы, кайсы илимде мен ушинтип көчмөндөрдү артта калган деген эч жерден окуапмын, көргөн да эмесмин деп атпайбы? Сен көрбөсөң демек бул илимде жок дегенди билдирбейт. Анан мен жаздым мындай деген неме китепти окуп коюңуз. Дал ушул маселенин үстүнөн эволюциясын чагылдырган киши Анатолий Казанов дегендин «Кочевник и внешний мир» деген китебин окуп коюңуз. Ал көчмөндөрдү кимдер артта калган, өнүгүүнүн мындай тупик болуп калган, туңгуюк болуп калган жолунда кетип аткан коомдор деп жазган батыштык окумуштууларды сындап, анан ал бул көчмөндөрдү мындай башка коомдордо эле тең ата боло тургандай коом дегенди жазган эмгек да. Десем, ошону окуп коюңуз десем, илим аны эч качан айтпайт ал көчмөндөр туңгуюк жолдо баратат деп. Аны айткан адамдар бар
деп атат да. Ошо кайсы адамдар, илимпоздорбу же дин адамдары айтабы десең, жок, эми ал адамдардын жеке көз караштары. Биз илимге гана басым жасашыбыз керек дейт да. То башкача айтканда мындай эмнени айткысы келип атканын дагы өзү билбейт. Бирок ошол эле маалда илимди өтө идеалдаштырат да. Эми андайлар бар, ошо илимди идеалдаштырып анан ушу кайсы бир илимде бир жерде ушу чындыктар бар болуш керек деген сыяктуу элестеткендер. Эми мындай илимге тиешеси жок бирөөлөр айтса дагы мейли дейт элең да. Эми ал жана Британ илимпоздору тастыктаптыр деген сыяктуу анекдот байланып кетпеди эми ал Британ илимпоздору. Макул дейсиң. Анан бул киши чет өлкөдө окуп келген, ушундай киши болуш керек. Ал чет өлкөдө окуп келген киши. Анан эми билбейм мен илимди мындай мени кечиргиле, бирок жакшы түшүнбөгөн өзү көрсөтүп койгон окшойт да ал жердечи. Эми ооба, албетте. Илим деген өтө идеалдуу бир тармак эмес да. Мисалы үчүн илимди жасаган адамдар идеалдуу эмес. Эми адам эч качан идеалдуу болбойт да. Эми аны ошол 20-кылымдын мисалында биз көп нерсени көрүп алдык да, илимдин атына деп туруп. Мисалы үчүн канчалаган геноцидтер болуп кетти. Мисалы үчүн булар деген артта калган элдер, буларды биз өнүктүрүшүбүз керек экен. Биздин европалыктардын жашоо деңгээлине булар дагы басып жетиш керек экен, бирок ушул жолу менен кете берсе булар дагы көп миңдеген жылдарды басып өтүш керек экен. Ошон үчүн буларга биз жардам беришибиз керек экен тармакчанын ичинде. Тездетели булардын өнүгүү жолун деп туруп, желкесинен кармап эле мектептерге окутуп, алардын өзүнүн эне тилинде сүйлөгөнгө тыюу салып, өзүнүн маданиятында жашаганга тыюу салган учурлар толтура. Улуу Британиянын Австралиядагы жасаган кылмыштары, Франциянын кылмыштары, Россиянын кылмыштары, АКШнын жергиликтүү элдерге жасаган кылмыштарын эмне деп айта аласың? Ушунун баары илимдин атына жасалган. Эми жалгыз илимдин эмес, илим плюс саясат плюс экономиканын атына жасалды. Эми бул нерсени ошо лекциябызды кичине аяк жагына калтыралы. Ал жакта да сүйлөшчү нерселер бар. Огюст Конт боюнча сүйлөйлү да, андан дальше кетели да. Эми мен жанагы нерсени айтып коеюн, ошо Огюст Конттогу илимдин дагы классификациясы бар да, Контточу. Ал жерде негизги 6 илим бар. Биринчиден бул математика, астрономия, физика, химия, биология жана социология да. Анын дагы ошо сен айткандай мындай эволюциялык бир жол менен иерархиясы бар да, мындай өнүгүү жолу бар. Эң биринчи калыптанган илимдер Контто ал экиге бөлүп атат да, мындай пирамида сыяктуу элестетсек болот. Экиге бөлүп атат. Биринчиси жансыз заттар менен алек болгондор, анан үстүндө иерархиянын үстүндө жандуу зат менен алек болгондор. Астында жансыз зат менен алек болгондордо математика, астрономия, физика. Ушу катар менен эң пирамиданын эң төмөнкү катмары, эң калың, эң мындай бут катуу турган катмары катары кетип атат. Математика, үстүнө астрономия, анан физика деп. Анын үстүндөгү жандуу заттар менен алек болгондор дагы экиге бөлүнгөн. Эми ал жерде химия, биология, анан дагы бөлүнгөн үстүнө эң үстүнө социология болот. Эми Конттун оюнда ошондо эмне болуп атат? Илимдердин пири эң маанилүүсү социология болуп атат. Бирок ошол учурда биз эмнени түшүнүшүбүз керек? Пирамиданын эң чокусунда тургандар көз каранды пирамиданын түбүнүн астындагылар. Себеби ошолор бут, ошолор негиз болуп турат да. Бул өзүнүн схемасына адам баласынын жашоосун дагы салып атпайбы? Бала кезинде сен теологиялык немеде жүрөсүң, анан жаштык кезде сен метафизикалык даражада жүргөн болосуң, анан карыганда жашың өткөн сайын жетилгенден кийин акылың көп нерсеге жетип калгандан кийин сен уже позитивдик бир катмарга өтөсүң деп атат да. Сен жаш кезиңде мисалы үчүн аябаганда кыялданышың мүмкүн да, мен дүйнөнү багындырам, тоону том кором деген нерсеге кыялларың чабыттап ушинтип учат да. Анан карыганга келгенде сен өзүңдүн мүмкүнчүлүктөрүңдү дагы түшүнүп каласың, өзүңдүн дараметиңди дагы билип каласың. Анан ошого жараша аракет жасайсың. Майда максаттарга, мындай жете турган максаттарга. Анан ал ушул жерден көрсөтүп атпайбы, адам баласы да ушул 3 катмарды жашоосунда басып өтөт деп. Жанагы немеси ошол 3 адам заттын 3 стадиясы, теологиялык, метафизикалык, позитив деген ошол эле нерсе адамдын өзүнүн өнүгүүсүндө бар болуп атат да, ошол эле катмарлар. Эми бул немесин көрсөтүп атат, кайра эле эволюционизмин. Анан Конттун көз карашы кризиске учурай баштаган. Себеби физика деп атпайбы? Физикада жаңы ачылыштар
ачыла баштады. Ичинде кванттык физика деген ичинен катмарларга бөлүнө баштады. Биз буга чейин мындай нерсе деп жүргөн нерселердин ичинде дагы майдан нерселер бар экендигин уже илим ачыла баштагандан кийин бул Конттун бул позитивдик көз карашы дагы кризиске учуранан жаңы бир ал маселени чечкенге, ошол суроого жооп бергенге жаңы бир багыт же болбосо экинчи мууну пайда болгон эмеспи? Ал жөнүндө сен сөз кыларсың. Ошо 19 кылымдын аяктарына туура эки ошо маанилүү ысым бар. Экөө тең физикчи Илимпоз, бирөөсү Рихард Авенариус. Бул эмпириокритицизм тармагынын баштоочусу катары белгилүү. Эми ошо эмпириокритицизм же болбосо экинчи муун позитивизм деп атайбыз да. Конттан кийинки муунда позитивизмге, ошо тажрыйбага жаңыча көз карашты кармаган кишилер да. Рихард Авенариус швейцариялык окумуштуу, 1843-1896 жылдары жашаган. Эми бул азыр эки ысымды айтайм, экөө туурасында кыска эле сөз кылабыз. Бул кишинин Канттын жана критика чистого разума деген китеби бар эле. Ошол китептин аталышына сөз оюну кылып, критика чистого опыта деген аталышта китеп жазган 1888 жылы. Ал мындай карайт да, тажрыйбагачы. Тажрыйба мындай, бул тажрыйбада кабылдоо бар го, кабылдоо, бир нерсени кабылдап билебиз да, биз дүйнөнү кабылдайбыз да, ал дүйнө жөнүндө маалымат алабыз. Ошо кабылдоо деген процессти субъект жана материянын процесси катары көрбөйт да. Мен субъекттим, анан жаратылышта бир кандайдыр бир материяны кабылдадым, сезим менен кабылдадым. Ушундай бир негизде эмес, жылаңач тажрыйбанын өзүнүн негизинде алып карайт. Тажрыйба ошо китеби ошон үчүн ошондой аталып атат. Жылаңач тажрыйба бар да ал жерде. Анан объективдүү реалдуулукту четке кагат Авенариус. Анын мындай белгилүү сөзү бар: субъект болбосо объект болбойт, объект болбосо субъект болбойт деген сөзү бар. Бул эмнени билдирет? Эми ал жерде жанагы неменин диктаты жок болуп атат да. Субъект деген мен бармын, анан дүйнөнү кабыл алам деген нерсе жок болуп атат да. Дүйнө өзү жок болсо сен да жок болосуң болуп атат да. Анан бул сөз эмнени билдирет? Ошо объективдүү реалдуулуктун жок экендигин билдирет да. Ал жерде реалдуулуктар көп болушу мүмкүн деген сөздү колдонгум келбей атат. Реалдуулукту ар ким өзүнө карап түрдүү тажрыйба кылышы мүмкүн деген сөз да бул жерде. Ошондо сенин тажрыйбаң башка болушу мүмкүн да. Дүйнө менен болгон тажрыйбаң, менин тажрыйбам башка болушу мүмкүн. Ошон үчүн объективдүү мындай жалгыз реалдуулук жок деген нерсе дейм. Азыр кийинки кишини окуусун айтсак, мында дагы жакшыраак түшүнүктүүрөөк болот. Эрнст Мах деген киши бар. Ошол немеге Авенариуска ойлору окшош. Махизм деген окуунун баш атында турат, өзүнүн атынан. Бул австриялык физикчи. Ал мындай алып карайт да, ал дагычы. Эрнст Махта жанагы биз мурунтан бери билип жүргөн, эгерик болсо азыр дагы билип жүргөн субъект объект деген карама каршылык жок, ал дуализм жок. Субъект дүйнөнү билет, объект. Же болсо мен жана дүйнө деген сыяктуу, же болсо сезим, мендеги сезим жана материя деген сыяктуу карама каршылык жок. Анда эмне бар? Сезимдердин жыйындысы бар да. Белгилүү сөзү Эрнст Махтын: дүйнө бул сезимдердин жыйындысы, илимдин максаты ал сезимдерди сүрөттөө гана деген сөзү бар. Бул маанилүү нерсе, бул жерде сезимдердин жыйындысы деп муну айтайын деп атат. Ошондо мен деген нерсени ким коюп кетти? 17 кылымда эле философтор тарабынан коюлган нерседе мен кабыл алам дүйнөнү деген нерсени ал мындай кылып карап атат. Элементтердин байланышы катары карайт да. Мен деген мендин диктаты бул жерде жок. Мен активдүү, анан дүйнө пассивдүү эмес. Элементтердин жыйындысы бар. Мен кандайдыр бир элемент, анан дүйнөдө өтө көп кубулуштар, алар дагы элемент. Мен алар менен кандайдыр байланышка киргенде, мен дүйнөнү кабыл алып атам, дүйнөнү үйрөнүп атам эмес, эмне болуп атат? Элементтердин байланышы болуп атат ал жерде.
Анан эгер сөзсүз мисал менен мендеги элементтер менен дүйнөнүн элементтери бири бири менен байланышып атат деген. жанагы ошо Авенариуста айтылган эле ой да, сендеги элемент менен сен дүйнөдөгү башкача байланыш болушу мүмкүн, меники башкача байланыш болушу мүмкүн. Эми мисал катары эле жакшы мисал бериш керек болсо, Токойго бардык дейли, анан биз сары гүл турат. Мен сары гүлдү кабыл алган, пассивдүү сары гүлдү кабыл алган неме эмесмин да, бир диктат эмесмин да, бир карама каршылык, дуализм жок ал жерде. Мен ошол сары гүл менен кандайдыр бир байланыш, мендеги элемент менен ошо сары гүл элементинин кандайдыр бир байланышында кандайдыр бир тажрыйба пайда болуп атат да. Жыттап атасың, түсүн көрүп атасың, кармап көрүп атасың, суктанып атасың, кандайдыр бир тажрыйба пайда болот да. Анан ошо мен көп берген мисалдарды эми жаныбарларды алалы, себеби адамдар сезимдерибиз окшошураак болушу мүмкүн. Жаныбарды алалы дейли, мисалы бир көпөлөктүн алдыга жаратылыштагы бир элемент. Анан ошол кайра эле сары гүл элементи менен байланыштын ортосунда такыр башкача тажрыйба чыгат туурабы. Ал көпөлөк түстү башкача көрүшү мүмкүн, сарыны балким бизден башкачараак көрөт. Балким түс деген нерсени көрө албайт такыр эле. Биз көрө албаган ультрафиолет түстөрдү көрөт деген сыяктуу. Жит балким сезбеши мүмкүн, же бизден жакшыраак сезиши мүмкүн. Ит аны менен башкача тажрыйбага кирет деген сыяктуу нерсе да. Эми бул жерде жанагы ошондо Эрнст Мак эмне кылат? Ньютондук механиканын абсолюттук жана идеяларын абсолюттук пространство, абсолюттук чөлкөм, абсолюттук убакыт деген сыяктуу нерселерди жокко чыгарат да. Анан кимге окшошуп атат бул идеялар? Альберт Эйнштейндин салыштырмалуу ошол неме теориясына. Эйнштейндин идеяларына неме таасир эткен киши, таасир эткен киши ошондо реалдуулук жалгыз болбошу мүмкүн деген нерсеге баратат да. Анан жакшы нерсе бул Авенариус менен Эрнст Мак өкө тең эмне кылып атат? Жанагы немеден качып атат да. Бул мындай позитивизмдин жана туруктуу буттарын сындоо да. Мен жана дүйнө деген дуализмден качып атат дагы, тажрыйбаны өзүнө алып карап атат да. Тажрыйбаны биринчи коелу, анан кийин калганын көрөбүз дегенде эмне чыгып атат ортого? Тажрыйбанын көптүрдүүлүгү. Бул сонун нерсе. Тажрыйбанын көптүрдүүлүгү. Демек, бул тажрыйбанын көптүрдүүлүгү деген нерсе адам өзүнүн ошол саясий көз карашына чагылдыра турган болсо, дүйнөнүн көптүрдүүлүгү деген нерсеге алып барат да. Дүйнөнүн көптүрдүүлүгү биз бүгүн ошого жеттик дагы, көрүп атабыз, бул сонун нерсе экен да. Бул азыр эле сен айтып өттүң, дагы кайтабыз. Ошо өнүккөн өлкөлөрдүн бир чындыгы бар экен. Силер дагы желкеден карматып, биз кеткен чындык менен кетесиңер дегенге караганда, дүйнөнүн көптүрдүүлүгү деген идея жакшыраак болуп атат да. Ал жерде неменин санын азайтып атпайбы, потенциалдуу мындай жөнөкөй эле колдоого жөнөкөй эле мисалдарды берели. Дискриминациянын, зордук зомбулуктун туурабы санын азайтып атпайбы? Сен аны кабыл алып атасың, анын тажрыйбасы башка, сеники башка деген сыяктуу. Эми бул өкө тең эмне кылды? Ошондо мындай объективдүү реалдуулукту, идеализмди жок кылып атат да, анан субъективдүү идеализмге жакындап атат. Эми ал жакта бул мисалды да мурунда бергенбиз. Берклинин мисалында жана айтпадык беле. Субъективдүү реализмде эмне болуп атат? Дүйнөнүн баары мен үчүн бар да, мен жок болсом дүйнө жок деген сыяктуу. Ага барышкан жок. Бирок ошол тажрыйбанын көптүрдүүлүгү деген жакшы бир идеяны айтып коюп атышат да. Булар кимдер? Ошондо экинчи муун позитивисттер да. Андан кийин үчүнчүсү бар, эми ал неопозитивизм деп аталат. Же болбосо логикалык позитивизм. Бул уже 20-кылымга келдик. Вена университетинин философия кафедрасынын башчысы Мориц Шлик деген кишинин үйүндө 6-күн сайын чогулган саналаштар бар. 6-күнү кечинде экен да. 6-күнү кечинде. Ошолор үйүнө чогулуп, жана ой бөлүшүп, талашып отуруп, неопозитивизм же болбосо логикалык позитивизм деген бир кыймылды баштатышат да. Бул эмне болгон эме? Бул кайра позитивизмдин мындай күчтөнгөн, мындай муштумдашкан версиясы болуп атат да, кайрачы аябай катуу. Ал эмне кылып атат? Эми биринчи классикалык позитивизмдин 3 немеси бар эле да, жанагы не деп коебуз? 3 ишеними дейли, 3 мыйзамы дейли. Биринчиси эволюционизм, аны айттык, баары жөнөкөйдөн таталга кетет. Өнүкпөгөндөн өнүккөнгө кетет, эволюционизм. Экинчиси сайентизм. Бул эмне? Сайентизм илимди сайенс деген сөздөн келген, илимди жашоодо бир инструкция катары колдонуу, мурункулар мисалы динди колдонушуптур. Азыр биз илимди колдонобуз деп атат. Анан үчүнчүсү эмпиризм албетте. Илимий неме катары? Тажрыйба. Эмпиризмде. Ошол классикалык
позитивизмдин сайентизмин катуу карманган кишилер логикалык позитивисттер. Алар эмне кылып атат? Илимдин жардамы менен илим эмести бөлүп алыш керек деген кишилер да. Анан ошону мындай тил менен чечебиз деген кишилер да. Булардын немесине окуусуна таасир этип койгон Wittgenstein деген белгилүү киши бар. Wittgenstein. Ал ошол киши философияда лингвистикалык бурулушту алып келген киши. Философияда бурулуштар көп. Онтологиялык, эпистемологиялык. Ошо лингвистикалык бурулуш деген эмне? Тил кандайдыр бир философиялык бир категория катары катуу изилденип баштаган мезгил да. Wittgenstein эмне деп атат? Философиялык көйгөйлөр бул чындыгында терминдерди туура эмес колдонгондон келип чыккан. Тилдик көйгөйлөр дейт да. Терминди туура эмес колдондуң, туура эмес түшүнгөнүң үчүн аны философиялык проблемалар болуп атат. Кылымдар бай болуп келген деп атат. Биз ошол тилдин үстүндө ошону чечсек, философиялык көйгөйлөр чечилет деп атат да. Ошону анан курал катары логикалык позитивисттер колдонот. Анан ошол илим менен илим эмести ажыратуу үчүн тастыктоо, верификация деген принципти киргизишкен. Тастыкташ керек да, ал нерсе барбы жокпу деп. Жок болсо мындай жашоодон чыгарып сала тургандай деңгээлде катуу мындай радикал позитивисттер да. Анан алар метафизиканы аябай жек көрүшөт. Жана марксисттер динди опиум деген сыяктуу, алар үчүн метафизикадагы опиум, метафизика бул караңгылык. Мисалы, бул эми немис тилдүүлөр да, немеде Австрияда. Анан баары тиги немис идеализминин немесинен чыккандар да, аны окугандар, ошол неме, ошол чөйрөдө жүргөндөр, анан мисал катары алар үчүн албетте немис идеализми да. Мисалы Гегелди алып кара. Гегель ушундай абсолюттук акыл деген бар, анан мындай өнүгөт десе, мындай жөнөкөй тил менен айтканда баягыдагы жомокту айтпачы деп атышат да буларчы. Илим менен тастыктачы, ал абсолюттук акыл деген эмне? Жөнүнө жомок кылбай ошону деп атат да. Ошон үчүн метафизика алар үчүн караңгылык да. Анан алар үчүн ошол коом, адам коому кандай болуш керек? Илимий коомдой болуш керек. Ошо катуу болгон жери ушул жерде илим коому кандай болсо, адамзат коому ошондой болуш керек болуп атат да. Илимде жок нерсе жашоодо да жок болуш керек деген сыяктуу. Тастыкташ керек бардык нерсени. Бардык нерсени тастыкташ керек болот да. Ушундай немени илимди, позитивизмди катуу кармангандар, анан буларга албетте каршы неме болбой койбойт да. Ушул эле логикалык позитивисттер менен чогуу жүргөн, алар менен чогуу бир чөйрөдө жүргөн Карл Поппер деген киши бар. Австриялык, кийин Британияга кетип калган. Лондон экономикалык мектебинин түптөөчүсү деп жүрүшөт. Ошо эми ал боюнча да мурун сүйлөштүк эле, ал логикалык позитивисттин верификациясынын ордуна илимди тастыкташ үчүн, аны илим болуш үчүн тастыкташ керек дегенге кошумча кылып фальсификация, жокко чыгаруу деген принципти киргизген дагы эмне болуш керек болуп атат? Илим экенин билиш үчүн жокко чыгарыш керек болуп атат да. Себеби анда мындай дейт, эми ал марксизмдин жана фрейдизмдин чоң немеси, сынчысы. Экөө илим эмес деп эмгектеринде жазган. Эмне кылып атат? Мисалы мындай дейт да. Сен марксизм менен фрейдизмди алай турган болсоң, бул экөө үчүн тастыкташ керек да. Туурабы? Неме боюнча, илим боюнча. Тастыктай турган өтө көп нерсе бар да. Тынбай, чексиз тастыктап тура берет булар дейт да. Мисалы бир психоаналитикке бирөө келди, бир невротик келди дейли, анан өзүнүн окуясын айтып берип атат. Анан аны психоаналитик божомолдоп бир жооп берип атат да. Сен жаш кезиңде, кичине кезиңде жыныстык травмалардан улам мындай болгон деп өзүнө тастыктама таба берет да, чексиз. Же болбосо бир киши гезит окуп отурат дейсиң, анан дүйнөлүк саясатты окуп атат, окуяларды окуп атат, анан баланча заводдо мындай болуптур, анан капиталисттер мындай кылыптыр, анан ишчилер мындай кылыптыр, протест кылыптыр десең, ошо Маркс айткан нерселер ал жерде чыга берет да, чексиз чыга берет. Анан Поппер деп атат, жокко чыгарыш керек деп атат. Тастыктама өзүңө таба бересиң дегендейчи. Жокко чыкса, ошондо ал теория бүтөт, анын ордуна уже башка өтүш керек болот деген сыяктуу нерсе да. Ошол үчүн бүгүн деле мисалы университетте окуп атканда теория бул эмне дегенде, ал комплекстүү изилдөөлөргө таянган неме тастыкталуучу жана ошол эле жокко чыгуучу принциптер да, буларчы неме сунуштамалар. Ошол жокко чыгуучу деген жери Попперден келет, Поппердин салымы. Анан бирок мындай деп атат да, бул жерде биз мындай элестетпешибиз керек да. Поппер эмне деп атат? Жокко чыгыш керек десем, анын жокко чыгышын күтүп кечке жүрө бербейсиң да. Жокко чыгышынчы Поппер мындай деп атат да, ошол
теорияны баштаган киши өзү ушундай деңгээлде, ушундай этикалуу болушу керек. Ал баштан өзү айтыш керек деп атат. Мен ушундай теорияны курдум, ушундай баштап атам, сунуштап атам, тастыктап көрдүм, иштеп атат. Бирок баштан өзү айтыш керек болуп атат да. Бул менин теориям. Могундай бир жагдай чыгып калса, же болбосо могундай бир учур болуп калса, четке кагылат деп өзү баштан айтыш керек болуп атат да. Кайсы учурда жокко чыгарын башта айтыш керек болуп атат. Ушундай принцип, теориянын принциби болуш керек да. Бул фальсификациялануучулук деген принциби болуш керек ар бир теориянын. Аны ошол теориянын аталары өзү айтыш керек деп атат да. Бул учурда биз жок кылабыз деп айтыш керек болуп атат. Анан эми азыр немеге өтөбүз? Уже бул жерде азыр бир 3 позитивизмди сүйлөштүк. Мындан кийин пост позитивизм деген да бир Поппер боюнча жанагы аккуулар боюнча бир мисалын айтып кетпейсиңби? Эми аны ошо мурунда айттык эле, мындай болот да. Ошондо аккуулардын баары акпы деген. Миллион аккууну көр, аппак аккуулар да. Анан кийин 17-жылымда Австралия ачылды, ал жакта кара аккуулар да бар экен. Теория жок болду да. Теорияң жок болду. Аккуулардын баары ак эмес деген нерсе. Ошондо сен актарды таап тынбай тастыктап тара бересиң, ак экен. Миллион ал жакта ак экен, канчаны көрдүң. Караны көрмөйүнчө неме болот да, ошол жокко чыкпай тара берет. Бир кара аккуунун айынан сенин буга чейин эң мындай туруктуу далилдер миллиондогон эксперименттен өткөн деген теорияң жокко чыгып атат. Бир кара аккуунун айынан элечи. Эми бул ошол эме педагогикалык максатта берилген жөнөкөй бир мисал да. Анан немеге өтө берелби? Постпозитивизм ошо үчүнү айткан. Азыр Карл Поппер менен Фрейд жөнүндө дагы жокко чыгыш керек, фрейдизм ар нерсени айта берет дегенде эстеп кеттим. Бир анекдот бар эмеспи, белгилүү. Фрейд эртең менен гезит окуп атып, анан кызы чуркап келип турган. Ата, мен түшүндө колбаса көрдүм. Не болушу мүмкүн десе, анан кызым колбаса кээде жөн эле колбаса дегенде эч кандай мааниси жок дегенде. Анекдот кандай? Анан ошо бул жерде Поппер ошол постпозитивизмди баштап койгон киши десек болот. Пост деген сөз эмне латынча да? Бир нерседен кийин дегенди билдирет да. Пост деп туруп андан кийин бир сөз айтасың, ошондо ошол сөздөн кийинки абал дегенди билдирет да. Посттор көп. Постмодернизм, постструктурализм, постмарксизм бар. Анан бул жерде постпозитивизмде анын мындай көрүнүктүү өкүлдөрү ким? Карл Поппер, Томас Кун, Эмиль Лакатос, Пол Фейербенд деген сыяктуу ошо баары 20-кылымдагы илим философиясынын ошо көрүнүктүү ысымдары бар да. Постпозитивизм эмне кылып атат? Ошо позитивизмдин жанагы радикалдуу кээ бир мындай позицияларынан баш тартып атышат да. Биринчиси бул ошо илимдин тилдик анализге айлануушунан баш тартуу, же болбосо илимдин толугу менен логикалашуусунан баш тартуу. Жана биз айтпадык, логикалык позитивисттер эмне кылып атат? Философиялык көйгөйлөрдү тилдик тил аркылуу чечкенге аракет кылып атышат да. Ошо тилде барбы жокпу деген сыяктуучу. Анан ошодон баш тартуу, биринчиден илимдин ошо катуу категорияларынан баш тартуу, өтө радикалдуу катуу кеткен немесинен, позициясынан баш тартуу. Анан экинчиси метафизиканы жок кылуу деген курстан баш тартуу. Метафизика бул жерде кайра реабилитацияланып атат дагы. Анан эми азыр Поппер боюнча сөз кылдык. Поппер эмне экен? Эми Попперден кийин Эмиль Лакатос деген киши боюнча кыска айталы, венгриялык. Бул да кийин ушу Британияга көчүп кеткен болуш керек. Бул кишини эми ал убакта немелер көптөн, бул дагы жаңылбасам кантчы метафизикчи болуп кетеби, ушундай сыяктуу бир метафизикчи боло турган жерден өзүнүн айтышы боюнча Эмиль Лакатосту Поппер ойготуптур. Мени догмалык уйгудан ойготту дейт. Тиги Юм Кантты ойготкондойчу. Ойготту дейт. Анан ошол Поппердин жазгандарын көрүп, анан ошол илим тармагына, илим философиясы тармагына келген болуп атат да. Анан бирок өзү эмне кылат? Кантка окшоп Попперди сындашты. Поппердин жана фальсификациялануучулук деген принцибин жок кылыш. Ушул жерден сөзүңдү кесип атам да, мындай менимче бул аябай жакшы көрүнүш да. Сен ойготкон, сен үчүн авторитет делген, сен устатың да тура, устатың да ойготот сени. Сындаган бул абдан сонун нерсе болсо керек. Бул биздин коом үчүн мындай жетиш, сындаган дегенде эми ушул позитивисттердин позициясынан сындаган да, мындай илимий жол менен же болбосо мындай аргументтештирип сындаган, андай жаман көрүп же болбосо үстүнөн тоголок код жазып салып эмес, ушундай илимдин жолунда сындаган. Бизде мүмкүнбү ушундай
өзүнүн билбейм устаттарын, идеалдарын, жетекчилерин сындаган илим тармагында жүргөндөрдөчү эми бизде устаттардын культу жашайт эмнегедирчи. Чыгалбай эле жүрө беребиз да. эми бизде билбейм устаттан да кичирээк да, эми жетек устат деген бул жашоодо сага бир жол көрсөтүп койгон чоң илимий фигура болушу мүмкүн. Жетекчи сен илимий жетекчиң да. Устатты коюн, анан бизде жетекчиге карата кандай мамиле бар? Ал эми бул биз биринчи жолу айткан жокпуз, акыркы жолу айткан жокпуз да. Айтып эле жүрүшөт, элдин баары билет. Жанагынтип эмне белек печкегин берүү, ойнотуп келүү, бир жерлерге үйүн баары ремонт кылып берүү, үйдүн астына цемент басып берүү деген сыяктуу эми аябагандай ушундай нерселер болот бизде. Имрала Каташ эмне кылып атат? Ал мындай дейт да. Айтып атат, Поппер Маркс менен Фрейдти ушинтип сындап атат дейт да. Кара, сен башта Маркс менен Фрейд менин теориям моундай жагдай моундай учурда жокко чыгат айтпаптыр деп Поппер ушинтип айтат. Анан ошентип айтып атат деп атат дагы. Ошол эле нерсени мисалы дейт Ньютонду алалы дейт. Ал эле айткан эмес. Ньютон болсо, Ньютон илим философтор арасында эми ал мындай бир аска бир кыйрабас бир фигура да. Неме сыяктуу бир орус адабий сынчы айткандай, Толстой, Лев Толстойдун мындай мрамордон жасалган зооту бар. Аны сындай албайбыз деген уккам да. Адабий сын катары балким бардыр. А бизде кимдики бар? Чыңгыз Айтматовдуку бар да. Аны сындай албайсың да, же барбы сындагандар? Сындагандар жок го дейм. Серек болушу мүмкүн болсо да. Анда ошо бир Салижан Жигитовдун мындай сынын окумуш болгом, бирок эми ал деле өтө эле мындай жиликтеп талкалап салган сын эмес да. Бул жеринде мындай, бул жерден таасирленген. Анан могул жерде мындай жаңылгандай деген жерлери бар, бирок талкалап жиберген, жиликтеп жибере тургандай сын жок болсо керек бизде. Эми бизде ошо Чыңгыз Айтматовдун мрамордон жасалган зооту бар экен да. Илим философиясында Ньютондуку бар экен. Ньютон илимде жаңы доорду революция жасаган киши болуп атпайбы? Анан айтат, Ньютонду алалы дейт да. Андай дейин сен, Ньютон деле теориясы башлаганда менин теориям моундай учур болсо жокко чыгат деген эмес дейт да. Эмне сындап айтасың? Эмне сындап айтасың болуп атат да бул жердечи. Эми сен сындасаң баарын сындайлы, тегиз алып сындайлы, анан бирөөлөр тандап мындай точечный кылып тандап алып сындабай деген сөз да бул жердечи. Имрала Катоштун. Анан эмен сөз кылбай кеттик, ошо Имрала Катошко кайтабыз. Томас Кун деген илим философиясынын ошо белгилүү, анан илим тарыхынын белгилүү ысымы бар. Анын 1962-жылы чыккан структура научных революций, илимий революциялардын структурасы деген китеби бар да. Ошол жерде парадигма деген сөздү киргизет. Бул дагы ошо илимге жакшы салым деп эсептейм. Парадигма деген нерсени илим кантип өнүгөт дегенде ошо парадигма деген түшүнүк менен түшүндүрүп атат. Ал жердечи эмне дедик? Логикалык позитивисттер тастыктоо, Поппер жокко чыгаруу, Кунда, Томас Кунда парадигма деген сөз кирип атат да. Ал мындай дейт. Парадигма 3 доордон турат дейт. Биринчиси нормалдуу илим дейли, ошо катардагы илим. Ошо парадигманын ичинде катардагы илим аркылуу сен парадигмада кабыл алынган илимий ишенимдер, илимий ошол тастыктамаларды көбөйтө, илимди кеңейте бересиң да. Мисалы, мурун Коперниктен мурун Птолемейдин системасы бар. Жер борбордо турат, анан күн айланат жана башкалар айланат болуп, бирок ошо ар бир ошол парадигманын ичинде жүргөн илимпоздор ошол доордо ошол бар болгон парадигманы улам кеңейте берет да. Мисалы, ай жерди мынтип айланат экен деп ошол илимиңди кеңейте бересиң да. Анан ал жерде экинчи доор кризис, анан үчүнчүсү революция да. Кризисте эмне? Кризисте уже жаңы жагдайлар мындай парадигманы коркунучка кеппей турган жаңы жагдайлар чыгат дагы. Илимпоздор эки партияга бөлүнүп кетет да. Биринчилери эски парадигманы сакташка, экинчилери жаңысын алып келишке аракет кылат. Анан экинчилери жеңип чыгат, революция болот дагы, жаңы парадигма келет. Биз азыр экинчиде жүрөбүз, социалдык илимдерде Кыргызстанда. Батыштын авторлорун колдонсоң, эми койчу муну дешип эле кабыл албайт да. Эч жагы илдилдеп койгон муну советтик муштулар деген. Эми ал нерсе артында башка нерсе турса экен. Башка нерсе, бирок азыр сен айтып атсаң окшошуп кетти. Эски менен жаңынын чабышы дегендейчи. Анан ошондо эмне болуп атат? Эми кайра эле ошол Птолемей менен кетсек, Коперник, андан кийин Галилео, анан жана башкалар болуп жаңы парадигманы баштады болуп атат. Ошондо жердин ааламдын ортосунда жер эмес, күн турат экен деген жаңы парадигма болуп атат. Анан ошол жаңы парадигманын үстүндө иштейсиң да, ошондочу.
ошондо ошо күн борбордо болуп атат дагы, күн менен жердин аралыгы канча экен, анан биздин эллипстин аралыгы канча экен деген сыяктуу ошол эле мындай чоң бир парадигманын майда илимдерин кеңейтип кете бересиң деген нерсе 3 стадиядан турат. Имре Лакатосто ошол жасаган нерсеси ал Поппер менен Кундун ортосунда бир нерсе жасаганга аракет кылат дагы. Имре Лакатосто илимий изилдөө программасы деген терминди киргизди. Ошол Кундун парадигмасына окшош. Ал илимий изилдөө программасы деп аталат. Анын белгилүү китеби илимий изилдөө программаларынын методологиясы деген китеби бар, аябай кызыктуу китеп. Ал мындай дейт, ал 2 бөлүктөн турат. Кунда эмне эле 3 стадиядан, бул мындай убакыт стадиясы, бул 2 бөлүктөн турат деп атат. Ал программасы ядро ортодо өзөк, анын сыртындагы айлана. Ошондо мындай болот да, бул жаңы кандайдыр бир жагдайлар чыгат дейли, жаңы жагдайларды айлана, ошо айланага таасир этип, айлананы өзгөртө берет да. Айлана ошо жаңы жагдайларды өзүнө сиңирип ала берет, бирок аздан өзгөрө берет да, жаңы жагдайларды. Бирок анан мындай ядрону өзгөртө тургандай абалга келип калганда, ядро менен бирге анан программа, илимий изилдөө программасы кыйрайт, анын ордуна жаңысы кетет да. Кайра эле жана Птолемей, анан кийин Коперниктин немеси менен алып карай турган болсо ошондой болот да. Ошондо мындай болушу мүмкүн, эми жер борбордо дейсиң дагы, айга байланыштуу же болбосо күнгө байланыштуу же болбосо ошо айланадагы башка планеталарга байланыштуу жаңы мындай бирок ядрону өзгөрбөй турган жагдайлар айлананы өзгөртө берет. Анан бирөө Коперник деген бир байке келип, жок, ошо борбордо жер эмес күн болуш керек дегенде, уже ядроң өзгөрбөсө болбой турган жагдайдан уже жаңы программа башталат да, өзгөрө берет. Эми кундукунда мындай парадигмалардын көп түрдүүлүгү деген сыяктуу идея айтылган эмес, бир илимдеги парадигманын эволюциясы, илимдин эволюциясы парадигмалар менен көрсөтүлүп атат да. Бирок бүгүнкү күндө биз ошо парадигма деген сөздүн жакшы жагы, бүгүнкү күндөгү келген абалыбыз кандай? Парадигмалардын көп түрдүүлүгү социалдык илимдерде бар да, биздин социалдык илимдерде эмне болот? Могу парадигмадагылар мондай деп эсептейт. Бул парадигмалар ошол нерсени башкача эсептейт деген сыяктуу. Бул дагы сонун көрүнүш да. Пикирлердин көп түрдүүлүгүн бир жерде кармап турган нерсе экен да. Баарыбыз окшош болсо, эгер баары окшош болуш керек болгон болсо, анда тоталитардык. Бизде Советтер Союзу турат да, мисалына. Баары сөзсүз окшош болуш керек болгон болсо, ал жерде эмне пайда болот экен? Зордук зомбулук пайда болот экен да. Сен менде ойлонбосоң, демек сеники туура эмес экен да. Сен немеге псих ооруканаларга барып жатышың керек экен дейт да. Ошол. Анан Имре Лакатостун дагы бир кызык жерин айтып коюш керек болуп атат. Ал мындай деп атат, Коперникке болгон дагы бир нерсеси, ою. Бүгүнкү күндө ошо илимди жанагы англисче айтканда 101 деп коет го, Science 101 деген сыяктуу, жана биринчи курста өтүлгөн мындай негизги мындай сабактар, мындай кандайдыр бир нерсеге кириш деген сыяктуу китептерде өтүлөт го, ошондой сабактарда. Ошондо илимди кантип өтөбүз биз? Эмпиризмдин принциптери менен өтөбүз да. Биз жаратылышта бир нерселерди көрдүк, аны изилдедик, түшүндүк, анан ошодон теория жасадык деп ылдыйдан жогору кете бересиң да. Илимди дагы деле ошентип окуйбуз да. Илимде бир нерсени көрдүк, изилдедик, анан жогору мындай жөнөкөй бир жаратылыштагы фактыдан теорияга жогору карай кетесиң да. Анан Имре Лакатостун айтканы андай эмес экенин көрсөтүп атат да. Коперник дейт, мен физикчи эмесмин, астроном эмесмин. Мен Коперник анан эмнени изилдей алды, анан математика менен эсептеп айта албайм дагы, билбейм дагы. Бирок илим, белгилүү илим философ болгон Имре Лакатос жанагы китебинде айтып атат да. Коперник айтты. Биз мынтип айтабыз го бүгүн. Коперник анан кайсы бир доордон Коперник келди дагы, аламдын борборунда жер эмес, күн турат дегенди аныктады деп коебуз да. Анан Имре Лакатос айтып атат, Коперник аныктаган жок деп атат да. Ал аныктай турган доордо эмес болчу керек болсо деп. Ошол идеяны айтты, күн борбордо болсо керек деп. Бирок аны тастыкташ чын эле жана математикалык жолдор менен, балким Галилео кылгандай телескопту колдонуп көзөмөлдөө жолу менен тастыктоо. Андан бир кылым 120-130 жылдан кийин ошо Галилеого, Кеплерге окшогон кишилер калды деп атат да. Ошондо эгер бул нерсени кабыл ала турган болсок, мындай жагдай чыгып атпайбы? Биз ошодо фактыны көрдүк, изилдедик, анан теорияга кеттик эмес эле, Коперник бир идеяны айтыптыр. Жанагындай жогору кеткен неме чыкпай атат да бул жерденчи. Коперник бир ойду айтыптыр, ал жерде Имре Лакатос айтып атат да. Кааласаңар Коперникти ал жерде шарлатан дегиле же эмне дегиле, бирок ал жерде ошондо илим эмес, бир ою айтылып атат да, ою. Тастыктабай туруп айткан кишини эмне дейсиң, шарлатан дейсиң, эмне дейсиң, бирок чын чыгып калып атат да. Туура чыгып калып атат, кийин изилдеп көрсөчү. Анан
бул жерде Лакатос эмнени айтайын деп атат. Биз ошо мектепте үйрөткөндө, балким өнүккөн батыш өлкөлөрүндө мектепте да ошонун негиздери үйрөтүлөт, бирок бизде билбейм, күмөнүм бар. Университетте жок дегенде үйрөтүлгөндөй мындай түз, мындай сызык менен кетпейт болуп атат да. Илим түз кетиши мүмкүн, капталдап келиши мүмкүн, тоңкошатып келиши мүмкүн. Ар кандай абалда өнүгө берет. Бул ой мага жагат аябайчы. Кайрыл жанагындай мындай түз, мындай педагогикалык үйрөткөндө жакшы, ал мындай фактыны көрөсүң, анан жогору кетет деп, мындай бирөөлөргө, жакшы бирөөлөргө үйрөтүп атканда жакшы да. Себеби педагогикада мындай үйрөтүүчү үйрөткөндө эмне кыласың, сен мындай татаал маалыматтарды классификацияга бөлүп, схемалар түзүп, ошону түшүндүрөсүң. Ошону түшүндүргөндө жакшы, а бирок жашоодо карай келсең, илим ар кандай өнүгөт экен да. Түз кетпейт экен, үстүдөн келет, астыдан келет, капталдан келет деген сыяктуу. Ушундай бир жакшы оюн айтып атат да. Бул эми азыр биз экөөбүз айтып аткан позитивдик окуунун 4 этабы, бирин алмаштырган. Эми Кыргызстандын абалында биз көз жүгүртүп көрсөк, ал жактан эмнени ала алабыз өзүбүзгө жакшы жактарын? Азыр сен айтып кетип атпайсыңбы? Тиги ар түрдүүлүк экендигин, анан тоталитардык моундай гана болуш керек деген нерседен чыккан жакшы жактары деп атпайбызбы? Бирок ошол эле жакта мисалы үчүн жанагы биздин маегибиздин башында айтылгандай, илимди дагы өтө идеалдаштырып жиберген дагы жактар болуп атат да бизде, кыргыз коомунда. Же бул жагына өтө четке чыгып кетесиң, же бул оң жагынан дагы четке чыгып кетесиң да, бир ортоңдогу бир немени мындай балансты кармай албай жатат окшойбуз деп ойлойм. Эми ал жерде азыр неме кылалы, мында могу сөз айтып коюш керек болгон дагы бир кишилер бар, группалар бар. Франкфурт мектеби деген бир топ бар да. Ошол боюнча айтып коелу, бул как раз эң аягында айтылыш керек болгон нерсе да, позитивизмдин критикасы бул. Франкфурт мектеби деген каякта ачылды? Аты эле айтып турат, Франкфурт университетинде. Франкфурт университетинде социалдык изилдөөлөр институту деп ачылган. Франкфурт мектеби деген ат менен белгилүү. 1923-жылы. 1923-жылы марксисттик изилдөөлөрдө мындай бир бурулуш жыл негизи. Көпчүлүк айтат, 1923-жыл нео-марксизм башталды деп айтылат да. Же болбосо экинчи уун марксист деп айтабыз. Эмне үчүн башталды 23-жылы? Венгриялык белгилүү марксист Джордж Лукачтын «История и классовое сознание» деген китеби, жана немис белгилүү марксист Карл Корштун дагы 2 китеби, «Марксизм и философия» жана «Марксистская диалектика» деген 2 китеби. Ушул 3 китеп биригип 23-жылы жарык көрүп атат да. Ошол доордон баштап анан неомарксизм башталды деп атат. Эмнеге? Бул кишилер эмне кылып атат? Эми анын ичинде уже Франкфурт мектебин да коштон болот. Булардын баары эмне кылып атат? Марксизмге карата рефлексия жасап атышат да, ужечи. Марксизмде көп учурда эмне кылат булар? Жаш Маркс кийинки кеч Маркске караганда Гегелден көбүрөөк таасирленген Маркс, диалектикасы көбүрөөк Маркста, жаш Маркс. Ошого кайрылышат дагы, мындай жаңы бир прививкаларды жасаганга аракет кылышат да Маркскачы. Рефлексия кылып, ойлонуп, балким сындап ушундай немелерди кылат. Мисалы, Франкфурт мектеби эмне кылды? Психоанализди алып келди да, ошо прививка катары Маркс менен фрейдизмди көбүнчө кошту, билесиңер. Эми азыр Франкфурт мектебинин арасынан ошо эл ичинде көбүрөөк мындай окулгандар арасында мен оюм боюнча Эрих Фром болуш керек эми, себеби мындай жөнөкөйрөөк жазат. Ошондо мисалы Эрих Фром ошо эң эле чоң өкүлдөрүнүн да марксизм менен фрейдизмди аралаштырган оюнчулардан. Бул кишилер эмне кылып атат? Бул эми эң белгилүү 2 өкүлү Макс Хоркхаймер жана Теодор Адорно убагында ошол институттун башчылары болгон. Ошол экөөнүн китеби бар. «Диалектика просвещения» деген белгилүү китеби бар. Ошол китебинде негизинен фашизмди, анан капитализмди сындашат. Анан биз айткан жанагы немени алып келишет да, критическая теория деген. Бул ушул 2 автордун салттуу теория жана сынчыл теория деген белгилүү китеби бар. Сынчыл теориясы менен жана диалектическая теория бир эле нерсе да. Кийин болгону ушул коомдун сынчыл теориясы деген аталыш менен колдонуп калышты да. Ошол «Диалектика просвещения» деген китеби Одиссейдин окуясын айтып берүү менен башталат. Одиссея деген бул эмне? Гомердин Одиссеясы. Бул биз тарыхта билген эң биринчи
акылмандыктын мифи да. Акылды Одиссей эмне кылат? Акылды анан тапкычтыкты колдонуп туруп өзүнүн маселелерин чечет да. жол табат. Акылды кандай десем мындай бир улуулаштырган, акылга маани берген биринчи миф да. Анан ошол Одиссеяны биз эстеп коелу. Сен айтып берсең, Одиссеядагы мындай кыскача окуяларды. Итакалык падыша. Итака деген немедеги шаар. Грециядагы аралдардын бири, шаар. Одиссей грек мифологиясында Амалкөй каарман катары бааланат. Ахилл дегенде биз өзүнүн физикалык күчүнө, чапчаңдыгына ишенген баатыр, Геракл болсо кара күчкө ишенген баатыр болсо, Одиссей негизинен амалкөйлүгү менен айырмаланган каарман катары белгилүү. Бул Троя согушуна катышкан киши. Ал тургай жана Троя атын жасап, анан шаарды ушинтип басып алсак болот деген идеяны дагы сунуштаган каарман катары бааланат. Ал жерде да амалкөйлүк кылып. Ал жерде дагы амалкөйлүк кылат. Эми мындай стандарттардан сырткаркы, мындай стандарттуу эмес жол тапкан манаста айтылат го, тиги караңгы жерден жол тапкан, капылеттен сөз тапкан дегендей каарман да. Бул мындай стандарттуу эмес ойлонуп жол таба билген каарман баатыр катары бааланат. Анан Троя согушунан кийин бул Посейдонду таарынтып койгон үчүн өзүнүн үйүнө Итакага кайтуу учурунда бул көптөгөн жылдар бою азап тозокту көрүп, жолдо адашып, циклоптун үңкүрүндө калып кетип, сиреналардын аралына туш келип калып, анан Скилла менен Харибдын ортосунан өтүп, өлүмдөрдүн дүйнөсүнө дагы барып, кайра тирүүлөргө кайтып келген мындай каарман катары бааланып, ал ошондой үйүнө кайтып баратып 10 жылга созулган жолду өтүп калды, себеби грек кудайлары Трояны алып берген үчүн каарданып ушундай кыла беле? Бул жанагы циклопту өлтүрүп коет да. Буларды кармап алат кайтып аткандачы, анан үңкүргө камап коет. Анан эмне ал жерден Одиссей айтат: "Мону ичиргиле, циклопту, Полифем болуш керек эле аты. Ичиргиле деп анан аны шарап берип ичиришет мас кылып. Анан аягында казыкты кызытып туруп анан кийин уктап аткандан көзүнө сайып, ал Полифемди сокур кылып коет. Анан Полифем күн сайын эртең менен үңкүрүндөгү чоң таш менен оозун жаап коет да. Анан ачып, койлорун алып чыгып, анан жайытка жайып, кой кайтарат да, койчу болот циклоп. Анан көзү сокур болуп калгандан кийин анан эртең менен ташты ачканда койлордун арасынан анан тиги Одиссей дагы качып чыгып кетет да, жолдоштору мененчи. Анан көзүнө сайганда менин көзүмө ким сайды дегенде эч ким деп жооп берген болот Одиссей. Анан бирок качып чыккандан кийин кемеге отуруп, анан мен сенин көзүңдү сокур кылган Итакалык Одиссей сенин көзүңдү сокур кылды деп анан өзүнүн атын айтат. Анан кийин ал Полифем Посейдондун баласы болот, бул деңиздин кудайы. Анан атасына арызданат да. Мени ушул неме кылды, бул үйүнө жетпей калгандай кылып салчы деп анан арызданган. Анан Посейдон анан каарданып муну ар кандай азап тозокко салып сыноолордон өткөргөн неме. Бирок Одиссейдин колдоочусу кудайы бул Афина, акылдын кудайы. Анан Афинанын жардамы менен аягында өзүнүн үйүнө кайтып барат. Анан барганда да ал жерде да сыноо күтүп барат. Себеби бул согушка кеткенден кийин 10 жыл, 15 жыл жок болуп кетет да. Анан кийин үйүнө тик аялы Пенелопа, баласы Телемах, анан жуучулар келип, Одиссейдин мал мүлкүн талаптоношуп, анан үйүнөн кетпей, биз сени алабыз дешип, анан мен алам болгон аялын талашып, анан Афинанын жардамы менен алып келип, анан бир сынак жаа атыш боюнча сынактан балталардын ортосундагы тешиктен жаанын жебесин өткөрүш керек да. Анан бир гана Одиссей кыла алган болот, себеби аялы дагы баласы дагы билет. Анан Афинаны карыган бир чалга айландырып, абышкага айландырып коюшат. Анан ошону атып өткөргөндөн Одиссей келген экенин билишет. Жанагы аялына келген жуучулардын баардыгын өлтүрүп, анан Одиссей кайра өзүнүн шекилине айланат деген немени берет да өзү дастандачы. Ошол циклоптой күчтүү эмес деген, жана сиреналарга келгенде деле аларга туруштук бере тургандай күч жок, акылмандык. Ал жерде неме кылып атат? Сиреналардын кыйкырганын уккан адам акылдан айнып калат,
деген нерсе бар да, ишеним болгон гректерде. Одиссей эмне кылып атат? Шам, воск деп коебуз го, шамды эритип туруп кулагыңарга неме кылып койгула, алардын кыйкыргандары укпасын. Башкача айтканда, чечип кетип атат да, маселенчи. Жол таап кетип атат. Ага бирок өзү неме кыла беле, угуп көргүсү келип мени байлагыла деп анагы мамага байлап коет кемедечи. Дагы ким бар эле ал жерде? Көптөгөн кудайларга барышат. Шамалдын кудайына барышат ал жерде. Дагы ким немеден Пират Карибское морядагы бар эле го, чоң бир дөөгө айланып кеткен аял. Аты ким эле, атын унутуп атам. Анын аралына барып 7 жыл ал менен жашайт, мисалы үчүн азгырып күн сайын аны кетирбейчи. Анан ал жерден дагы жол таап кетет деген сыяктуу мындай. Ошол Бардык жерде акылын колдонот да, айламалды акылды колдонгон каарман. Мени эң таң калтырган жери бул, мен Одиссейни окуганда неме болгон да, ошол эң аягында үйүнө келгенде жана ошо кейпинде келип, анан Телемахка билдирет да, өзү экенин билдирип, анан айтат да, о эшиктерин, дарбазаларды жап деп, анан кийин эми билбейм канча жуучу барып алгам, бир аябай көп да, эми жер үйдү элестетем, короз чоңду элестетем да, үйүнө кирип алган, дарбазаларды жаап турган, ичиндегинин баарын өлтүрөт да. Ошону окуганда таң калгам да, эмнеге өлтүрөт, кеткиле болду десе болбойбу, эми жомок экен да. Дагы бир кызыктуу Одиссей боюнча Кристофер Нолан азыркынын кино тармагында философу деп койсок болот. Азыр расмий түрдө ачыкталды. Кийинки кино тасмасы Кристофер Нолан Одиссей болот. Мен мисалы үчүн күтүп атам. Мен да. Эмнени тартат, эмне жөнүндө болот. Нолан эми көп киносунда мындай философиялык ой толгоолорду жүргүзүп жибергендиги менен белгилүү го. Одиссейдин ушул саякатын кантип неме кылат, мага кызыктуу. Анан дагы Одиссей боюнча кызыктуу бир маалымат, мен үчүн деле кызыктуу болду. Мен мурун окуганда деле маани берген эмес экен. Телемахтын жанында жүрүп, Одиссей жокто. Ага ата ордуна ата болуп жардам берип жүргөн кишинин аты Ментор экен. Азыркы биздин кыргыз коомунда ментор, айрыкча ошмуда популярдуу болуп кеткен сөз ошол байыркы грек дастанынан келет экен да, ментор деген, жол көрсөтүүчү деген. Ал кишинин аты Кишинин аты экен. Одиссейдин үйүндөгү кызматкери. Одиссей жокто анын баласына ата ордуна ата болгон, ага жол көрсөткөн, тарбия берген, тарбиячысынын аты Ментор. Жол көрсөткөн деген маанайда ментор. Жакшы, эми ошол диалектика просвещенияда Хорхаймер менен Адорно эмне кылып атат? Ошо акылды сындап атат да, ошол үчүн Одиссей менен баштап атат биринчи. Анан булар эмне кылат? Агартуу доору эмне кылды дейт? Акылды илимди курал кылды дейт. Агартуу доору. Анан бирок биз агартуу доорунун ошол акылды илимди курал кылышынын жыйынтыктарын 20-жылымда көрдүк деп атат да. Булар эми ошол өздөрү көбүнчөсү Франкфурт мектебиндеги еврей тектүүлөр. Анан 1923-тө башталып 30-тарда уже Швейцарияга андан ары Америкага качып, ушу фашизмдин немесин өздөрү да көрүп калды да. Анча мынчасы кайтып келди, Америкада калып кеткени болду. Анан эмне дейт? Фашизм ошол акылды, анан илимди колдонуп, эмнелерди гана кылганын көрдүк деп атат да. Булар Холокостто мисалы еврейлерди бөлмөлөргө илими жетишкендиктер менен өлтүрүштү. Бөлмөлөргө киргизип газ менен да, мисалы кайсы газды кантип канча санда берсең тезирээк өлөт деген, бунун баары илим да. Бунун баары илим. Ошону айтып атышат. Анан ал жерде эмне дейт? Субъективдүү акыл, анан объективдүү акылды экиге бөлүшөт. Ал жерде ошо субъективдүү акыл максатты кое албайт дейт да. Максатты кое албайт. Ал ошо максатка жетүү үчүн эң мындай ыңгайлуу, ылайыктуу жолдорду таап бере алат дейт да. Ошо кайра эле жанагы эле мисал, сен кантип өлтүрүшсөң, сен үчүн эң балким чыгымы аз, эң жеңил болот деген жолдорду таап берип атат. А бирок эмне максатта деген суроого жооп бербейт да. Ошол суроого объективдүү акыл жооп берет дейт. Анан бул жерде ошол критическая теория деген ушул жакшы нерсени баштап атышат да бул кишилерчи. Анан бүгүнкү күндө деле ошо илим тармагында карасаң, критическая теория деген нерсе бар да. Эми көп учурда албетте эң эле алгач ойго келген бул марксизм. Андан тышкары феминизм бар, критическая теориянын ичинде пост колониалдык изилдөөлөр бар. Булар эмнеси менен критичный, ошону эле айтып коеюн. Мисалы Марксты алып карай турган болсоң, Маркстын немеси бар да, бул критическая теория бир эле учурда неме кылат? Позитивисттик позицияларды сындайт. Мына сен позитивисттик илимдин жыйынтыгы менен могуга келип атасың деп атат.
аның туура эмес, сен моундай жагдайларды сен эсепке албай калдың деп атат. Анан ошол эле учурда бул жагдай эле оңдойлуу деп мындай теориялык дагы, практикалык дагы мындай немелер сунуштарды кылгандар да. Анан ошол Маркс дагы немени эстетет да бул нерсе. Биз мурунку лекцияда айттыкпы айтпадыкпы эсте жок. Маркстын праксис философиясы деп аталат. Праксис деген практикалык философия. Маркстын белгилүү сөзү бар. Не дейт ал? Буга чейинкилер дүйнөнү түшүнүү менен түшүндүрүү менен алек болушкан дейт. Максат эми эмне дейт? Дүйнөнү өзгөртүү деген Маркстын сөзү бар. Ошол марксизм мисалы бир критическая теория, бир критическая парадигма катары марксизм эмне кылат бүгүн? Мындай кайра эле аз жөнөкөй эле жашоодогу катардагы элдер айтып жүргөн мисалдардан деле беребиз. Мындай дейт, бүгүнкү күндө мисалы сен изилдедиң, өнүккөн өлкөлөр, батыш өлкөлөр, анан паланча, анан Азия өлкөлөрү деген сыяктуу нерселер чыкты. Ошолорду эмне деп атат? Сен моундай жагдайларды эске алган жоксуң дейт. Мисалы, эмне үчүн Индия ушундай өнүккөн жок же болбосо ушул кандайдыр бир Африканын өлкөсү десе, сен Индияны кечээ 1940-40-40-тарга чейин эзип колония кылып, ал жактын баарын ресурстарды соруп, талаптанып келдиң. Анан 1947-жылы, 47-жылы эркиндикке чыгардың дагы өнүгө бергиле дедиң. Анан аны 2 кылым бою соруп жүргөн Британия менен давай жарыш дедиң. Бунун эмнеси адилеттүү дейт да, мисалы марксизм жөнөкөйлөтүп айтканда, ушундай жагдайларды алып атат да. Сен эмне деп атат? Бул жерде Хорхаймер менен Адорно позитивизмде мындай дүйнөдөгү фактыларды карап туруп, алардан бир жыйынтыкка келип, аны илим жасап, мындай объективдештире дүйнөгө дейт да. Бирок ошол позитивизм көрбөй кала тургандай жагдайлар бар дейт да. Позитивисттер аларды көрө албайт дейт. Мисалы жөнөкөй эле бир мисал, позитивизм эмне? Илим жасаган кишини эске албайт да булар. Илимди ушундай бир нормалар менен, тартип менен салабыз дагы, ошол тартипке салганда илим жасаган байкоочунун өзүнүн ишенимдери аралашып кетпегендей кылабыз дейт да. Адорно менен Хорхаймер дейт, андай мүмкүн эмес дейт. Мүмкүн эмес. Илим жасаган байкоочунун өзүнүн дүйнө таанымы туура, ишенимдери бар, билим деңгээли бар, ошол илимге аралашат дейт да. Ошол байкоочуну илимге кошуш. Диалектика менен критическая теориянын максаты ошону кошуш. Анан ал жерде объектинин диктаты жок. Мындай позитивизмдегидей болуп, объект изилдедиң, ошого жараша илим жасалат, анын диктаты жок. Ал жерде пирамида сыяктуу эле эстетебиз дагы. Субъект, объект, анан теория бар. Бул жерде бирөөнүн диктаты жок, үчөөнүн байланышы бар да немеде. Франкфурт мектебинде өзгөчө Адорно менен Хорхаймерде үчөөнүн байланышы бар. Бирөөнүн ал жерде мындай аныктоочулук ролу жок дейт. Ал жерде субъект дагы маанилүү. Ким жасап атат илимди? Объект дагы маанилүү. Эмнени изилдеп атасың? Теория дагы маанилүү. Кайсы теориянын ичинде эмне максатта изилдеп атасың деген сыяктуу нерсе. Анан ушул жерден таза илим деген нерсе жок деген нерсе чыгат да. Бул экөөнүн айтуусунда таза илим деген нерсе жок. Анын ичинде эмне? Анын ичинде экономикасы дагы, саясаты дагы, идеологиясы дагы бар, ишенимдери дагы бар. Саясий көз караштары сөзсүз түрдө аралашат. Анан немелерди мисалы айтып коелу, ошондо мисалы феминизм эмне кылып атат дейт. Феминизм кайра эле ошо позитивисттик немелер менен, позиция менен изилдесең, андай сөздөр деле бар айтылып калат. Мисалы, карай турган болсоң дейт, мисалы, Нобель сыйлыгын алгандарды алып карай турмасаң, мынча пайыз эркек, мынча пайыз аял деп кээ бир балким илимди жакшы түшүнмөгөндөр айтып коюшу мүмкүн да. Анан феминизм эмне дейт? Сен 20-кылымга чейин бизди окуткан жоксуң. Адам катары көргөн жоксуң. Үйдө камалып жаттык, билим берген жоксуң бизге. Анан албетте эркектер көбүрөөк болот. Бүгүн 21-кылымда деле аялдар үйдө отурат, бала багып, тамак кылып, башка кылып, билим бизге азыраак берилет. Ошонун жыйынтыгы деп, то есть жанагы Хорхаймер менен Адорно айткан нерсе, ошол эмне деп атат? Позитивисттер көрбөй калган бир жагдайлары бар, ошолорду алып чыгуу дейт, критическая теория. Постколониалдык изилдөөлөр эмне кылат? Кайра эле ошол нерсе да. Бизди эзип келгенсиң да, анан кийин анан давай эми бүгүн жарышалы деген. Адилетсиз да бул нерсе, ошолорду эске алыш керек деп айткан нерселер болот да. Анан эми ушул жерден жанагыны да кичине толкулап койсок болот. Ошол илимди булар эмне деп атат? Таза илим деген нерсе жок дейт да. Экономикасы, саясаты, ичинде идеологиясы бар деп атат. Мектептеги эле мисалдардан берели. Христофор Колумбдун жаңы континентти ачышы мисалы. Эмнеге байланыштуу? Испан королдугунун ошол португалдар менен жарыш, португалдар Индияга кетип калышты эле, Африканы айланып. Анан биз анда батыштан деле айланып барып көрөлү, жол болсо керек.
Ошол мезгилдеги немесине байланыштуу да, конъюнктурасына байланыштуу. Болсо Магелландын дүйнөнү бир айланып келиши. Азыр эми андай немелер, сөздөр, список, рейтингдер бар болуш керек. Эми дүйнө илимине, аалам ушу адамзат тарыхынан бери дүйнө илимине салым кошкон 100 киши деп койсок, анын ичинде сөзсүз түрдө болуш керек болгон кишилер да, Магелландар да сөзсүз кирет да. Эми ал жаңы континент ачууда жаңы илимге салым кошуп атат да. Анан немени эле карап көрөлү, Магелланды эмне эле дүйнөнү биринчи жолу кеме менен айланып чыккан киши. Эми бул киши менен жашоодо негизи биздин алакабыз деле болбойт экен. Ушу бир мектепте көрөт экенбиз, туурабы? География сабагындабы же кайсы бир сабактан көрөбүз. Дүйнөнү биринчи жолу айланган деп. Анан азыр ойлоп көрсөң, Магеллан мындай, ошо мектептеги боюнча калсаң, анын үстүндө ойлонбойт экенсиң да, бирок мындай сыяктуу элестетет экенсиң да, билбейм. Мен ошо мектепте жаш кезимде окуганда ушундай сыяктуу элестеткенимдей азыр элестетем да. Мындай бир Магеллан деген байке бар, анан жигиттер, ушу жер тоолук болуш керек, жүрү давай аныктап келебиз, жүрү давай көрүп келебиз деп кеткендейчи. Чындыгында эмне болду, кандай эле Магеллан эмне максатта дүйнөнү айланып атат? Эми жер басып алышты, туурабы? Колониялаштыруу. Эми ал убакта ошол биринчи немелер дүйнөнү саякаттап колония жерлерди ээлеп баштаган Португалия менен Испания да. Өгөн ортосунда келишим бар. Тордосильяский договор деп аталат да, Атлантика деңизинин үстүнө мындай бир сызык кетет да. Меридиандан бөлүп алышат, канчанчы градустан. Анан эмне дейт? Испандар ошол сызыктан эмне болот? Батышка карай кетесиңер, Португалдар сызыктан чыгышка карай. То есть дүйнөнү экиге бөлүп атат. Ошол сызыктан батышты карай Испанияныкы, чыгышты карай Португалияныкы деп атат да. Анан Магеллан Испаниянын атынан мындай дейт да. Булар уже билет, болжоп атат, жердин тоолук экенин билет да. Анан ошол сызыктан биз туура Испания сүйлөшүлгөндө эле чыгышка, батышка карай кетели. Бирок мындайынан айланып келип, Португалдар жүргөн жерлерди басып алалы деп билип атат да. Мындай батыш тарапка кирип, бирок арт жагынан айланып келебиз да. Ошол максатта айланып келип атат. Ал бүт жана жүргөн жерлерди басып алып, Испан королдугунун жерлери деп желегин сайып атат, туурабы? Филиппин деген мамлекет бар эмеспи? Ошол жерди барып туруп, анан Испан королу Филипптин урматына коюп атат да. Филиппиндиктердин, байкуштардын тилинде Ф деген, эми кыргыз тилинде деле жок да, Ф деген жок экен. Байкуштар дагы деле Филиппин деп жүрүшөт да, бирок жок, силер Филиппсиңер, Филипптин мамлекетисиңер деп туруп коюп атпайбы? Мисалы үчүн дагы деле аталышы колониалдык аталыштан да. Ошо эң агы 19-жылдын аягына чейин испандардын колунда болду да. Мен жаңылбасам, ошо 1898-жылы АКШ неме Испаниянын колунан алып алган да Филиппиндерди. Ошол анан дагы мындай бир кызыктуу жагдай бар. Магеллан эми мындай караганда дүйнөнү биринчи жолу айлаган деп айтылып атат. Бирок дүйнөнү биринчи жолу айланган киши эмес да. Филиппиндерде өлгөн, мен билгенде. Ошо Филиппиндерде жергиликтүүлөр менен салгылашып, анан эмне кылат? Келип алып алардын жерин басып алам же болбосо багындырам, силер корол Испан королдугунун жерисиңер дегенде, алар менен салгылашып, анан аты дагы бар экен, эмнегедир Лапу деген жергиликтүүлөрдүн башчысы дейли. Ошонун колунан өлүптүр Филиппинде Магеллан. То есть өзү дүйнөнү биринчи жолу айланган эмес, бирок эми анын кемеси, анын командасы жок. Ошо анын акыркы командасы Испанияга кайтып келип атат, ошол эми кемеси кайтып келип атат дагы, ошого айланган болуп атат да. То есть карай турган болсоң, ушунун баары илим, анан плюс экономика, саясат болуп аралашып жүрүп атат да. Бул нерсени убагында 17-кылымда эле Фрэнсис Бэкон айтып коюптур. Анын жана сөзү бар го. Знание, сила дегенчи. Билим бул күч. Күч деген жерде, ал жерде бийлик деген дагы маани бар. Фрэнсис Бэкон ал жерде там идеалдаштырбай эле жөнүн айтып коюп атат да. Билим бул күч, бийлик. То есть эмне деп атат? Билимди эмне үчүн кылабыз деп атат. Эмне үчүн кылабыз? Сен билимди, ушу колониалдык доордо айталы, билимди эмне үчүн кыласың? Бирөөлөрдү жеңиш үчүн, бирөөлөрдү басып алыш үчүн, бирөөлөрдү өлтүрүш үчүн жасалган да. Тиги чыгыш коомдордун, ошондой чыгыш коомдорун изилдеген жанагы немелер, чыгыш таануучулар аларды келип изилдеп кетип атат. Не максатта? Аларды басып алуу учурунда же болбосо башкаруу учурунда ийгиликке жетүү үчүн, туурабы? Могул биздин Орто Азияга деле алгачкы келген орус саякатчылар деп билебиз да. Эми карап турсаң, шпиондор, тыңчылар да. Анан кээде баягы эмгектерим азыр PDF болуп интернетте эле жатат, каалаган Валиханов баш болуп алып окугула. Карасаң, алар эмне кылып атышат? Сүрөтчү десең сүрөтчү.
жаныбарлардын сүрөтүн тартат, адамдардын сүрөтүн тартат. Биолог десең биолог. Кандай өсүмдүк өсөт, ал эмнеге пайда, эмнеге дары, аны латынча аталыштарынан бери жазып жиберет. Тиги таштардын породаларын аныктайт, сууларды билишет, кайсыл асыл заттар баарын билишет. Мунун баары мындай илимдин атына эле. Мен ушу илимге кызыгат элем, ар тарап билимпоз болгум, энциклопедистмин дебейт да. Эмне кылыш керек? Мунун баардыгын чогултуп борборго бересиң, анан кийин бул жака басып кирүүнүн пландарын уже ал бийлик, армия пландай берет да. Башкача айтканда, булар илимпоз, жакшы илимпоздор болчу. Бирок Орус империясы жаман болгон үчүн басып алды деген жок да. Тиги Бартольдтун эмгегинде деле бул чөлкөмдү келип изилдеп атат. Анан кайсы жылкы эмгегинде эле поездка в Туркестан с научной целью дейт да. Ага чейинкилери научный максат, илимий максат эмес экен да. Ошентип жазып атат ачык өзүчү. Эми ошол да жанагы илимди идеалдаштыра бергендерге айтам да, андайлар болушу мүмкүн. Эми мындай илимде ушу биз билбей жүргөн бир чындык бар, ошону билиш керек деген сыяктуу эмес. Илимди адам жасайт да. Адам жүргөн жерде саясат бар, экономикалык идеология бар. Ошол үчүн жана немеде деле Мишель Фуко эмне деп атат? Илим менен эмени чоң алып карайт да, бийликти. Биз мындай элестетпеш керек да. Балким физикада ошондой. Мен билип атам, физикада бизде 100 градуста кайнайт экен суу, анан Францияда деле ошол кайнайт экен. Аны өзгөртө албашы мүмкүн да, бирок социалдык илимдерде ошо болуп атпайбы? Социалдык илимдерде бийлик менен чогуу эли шаркак жүрөт болуп атат да. Бийлик үчүн илим жасалат. Мишель Фуко айтат. Бирок физикада деле Оппенгеймердин ачылышын жасаган нерсесин бийлик колдонду да. Эми ал деле илим болгондо дагы физика тармагында аябай чоң бир өнүгүү да, атом бомбасын ойлоп таап атасың. Бирок эмне максатта жасалды? Согуш максатында жасалып атпайбы? Эми Оппенгеймерди өтө эле киши көрдү, Ноландын фильмин. Кайра эле Нолан өзү өкүнүп атат да, андай эмнени жасап ийдим, эмнени баштап ийдим мен депчи. Анан бүгүнкү күндө деле өтө көп нерсени карай турган болсоң, илимий ачылыштар ушундай бир согуштук, экономикалык, саясий максаттарда жасалган болуп чыгат да. Анан бул азыр Фуко жөнүндө жакшы айтып кеттиң. Кийинки лекцияларда бул постмодерн окууларда бул боюнча да токтолобуз. Постмодернисттерде сүйлөшөбүз буюрса. Ошондо эмне кылдык? Жыйынтыктадыкпы? Эми азыр ошондо эмне болду? Биз каяктан келип каяка келдик да? 19-кылымдын ортолорунан ошо 20-кылымдарга чейин келдик. Мындай узун процесс болгон үчүн биринчи позитивисттер, экинчи позитивисттер, логикалык позитивисттер, постпозитивисттер деп отуруп ушулар сүйлөштүк. Андан кийин анан позитивизмдин критикасы деп туруп анан кийин эмени Франкфурт мектебинин идеяларын сүйлөштүк. Бүгүнкү күндө ошол мурун чыккандагыдай мындай бир позитивизмге таза ишенген позитивисттер негизи дүйнөдө андай көп эмес, ачыгы уже мындай басаңдап калганда. Андай кишилер аз мындай Огуст Конт элестеткендейчи, ушу илим менен биз аягына чейин адамзаттын өмүрү жакшырып кетебиз деген сыяктуу кишилер азыраак. Харари ишенет. Мен мындай Юваль Ной Харарини бирөөлөрдүн ушу позитивист айтканын көрбөдүм. Мен өзүм ушундай китептерин окугандан кийин ушундай жыйынтыкка келип атам да. Себеби эми анын китептеринин популярдуулугу өтө окшойт. Бир канча жыл мурун ушинтип окулуп жүргөн, эми азыр кичине окулбай калды окшойт. Анан көбүнчөсү биринчи китебин окушту да, Homo sapiens'ти. Андан кийин экинчи китеби Homo Deus. Анан үчүнчү китеби 21-кылым үчүн 21 сабак деген китеп. Ошо экинчи менен үчүнчү китептеринде андан кийинки мына келечекке карай ой пикирлерин айтат да. Анан ал Харари эмне дейт? Андан ары ошол техника, илим өнүгөт, медицина өнүгөт. Анан адамдардын кээ бир органдарын трансмутация кылганда уже не деп коет, жанагындай эмне десем экен, мындай роботтошкон органдар. Отар Кушанашвили деген россиялык бир журналист бар да, ошонун бир сөзү бар. Мессиге карата эми айткан сөзү, бирок учкул сөз болуп кетти. Киборг, помноженное на вечность дегендей. Ошо кээ бир органдарга ордуна мындай аппараттар коюлуп, мындай киборг болобуз дейт. Анан ошонун аркасы менен адамдын жашоосу узарат дейт бүгүнкүдөй. Өлүмсүздүк даражага чейин жетесиң деп атпайбы? 80-100 эмес, анан 200-500 болот дейм. Андан аркасы уже өлүмсүз болосуң. Ошо Homo Deus деген ошондой да, адам кудай болот дейт. Ошого ишенип атат. Позитивисттер ошо менин көзүмдө эмне кылат? Биринчиден ошо илимдин көзү менен чексиз мындай барган сайын жакшырган өнүгүп кетебиз деген
нерсеге ишенет, биринчиси ишенет, баса белгилешкен. биринчиси ишенет, бирок экинчиси да маанилүү. Экинчиси ушу менин оюм боюнча каалайт да, ишенет, анан каалайт болот, ошондой болсун дейт. Анан Харари да ошондой болуп атат да, менин көзүмдө ишенет, анан каалайт. Ошол бүгүнкү күндөгү ошо илимге чексиз Кыргызстанда жакшы сөз до конца ишенген бир позитивист катары мен Харарини көрөм да. Позитивизмдин до концашниги. Ошондой. Биз үчүн экөөбүз тең социалдык илимдердебиз. Мен журналистикада, сен тарыхта эмне жакшы, ошол эмне жакшы болуп атат? Көз караштардын, парадигмалардын ар түрдүүлүгү дайыма жакшы экенин тарых деле көрсөтүп койду. Ошол үчүн бирөөнүн идеясы сага туура келбесе, аны душман көрбө да. Душман көрбө. Өзүңө илимдеги эң максимуму илимдеги атаандаш көр болду. Илимиң менен аны сында. Илим менен жеңсең жең да, жең ал. Болбосо анан бизде болуп атпайбы? Бир ошо кыргыз тарыхына байланыштуу кандайдыр бир көпчүлүккө жакпаган, жанагындай улутчул тарыхка жакпаган бир нерсе айтып койсо чак эле, ал кыргыз эмес да, калмакта деп башташат да. Докторлугун алыш керек. Сен кимсиң анын докторлугун алгыдай деген немелер. Сен илимиң менен ошого дараматың жетсе талкалап сал. Анан жетпесе айла жок да. Аны дагы кемсинтпе, дискриминациялаба да. Жыйынтыктадык мында. Ушу менен жыйынтады. Мындан кийинкилерде дагы бир 2-3 лекция калды окшойт. Мындай 2 жылга созбойбуз деп. Эртерээк бүтүрүүгө аракет кылалы. Ошол.